Саламатсыңарбы сүйүктүү окуучуларым. Азыр кыргыз тили сабагы. Баарыбыз окуу китеп, дептер, калем, сап даярдап отурабыз. Бүгүнкү сабактын темасы дүкөндө. Ал эми сабактын максаты төмөнкүдөй. Бүгүнкү сабакта биз идиш аяк лексикасын кайталайбыз. Алардын баасын туура айтууга машыгабыз. Анда эмесем кеттик баарыбыз идиш аяк дүкөнүнө. Келгиле биринчи идиш аяктардын аталыштарын эстейли. Бул жерде эмне деген идиш аяктар бар? Эгерде силер тапкан болсоңор, анда чогуу окуйлу. Көмөч тан, мискей, чайнек, чыны, чака, сузгу, депкир, самор, кашык. Азаматсыңар балдар. Бүгүнкү сабакта берилген жаңы сөздөрдү чогуу кайталап, тилибизди кыргыз тилине жатыктырабыз. Элек. Элек менен ун ээлейт. Сүзгүч. Сүзгүч менен сүзөт. Депкир. Депкир менен тамак салат. Сузгу. Сузгу менен тамак куят. Мискей. Мискейде тамак бар. Анда келгиле балдар, сандарды туура окуп көрөлү. Анткени биз дүкөндө сандарды туура айтышыбыз керек. 10, 20, 30, 45, 59, 61, 72, 83, 94, 100. Азаматсыңар. Бул идиш аяк дүкөнү. Дүкөндөгү идиш аяктардын баасын туура айталы. Мискей 100 сом, көмөч тан 90 сом, бычак 20 сом. Элек 50 сом, 50 сом, сүзгүч 20 сом, депкир 30 сом. Диалогту баарыбыз окуйбуз. Бул жерде кыз дүкөнгө келип соода кылып жатат. Кутман күнүңүз менен. Сизде табак чыны барбы? Сатуучу: кутман күнүң менен. Ооба, табак чыны бар. Канча сомдон? Табак 15 сом, чыны 10 сом. Мага 2 табак, 4 чыны бериңизчи. 2 табак, 4 чыны 70 сом. Рахмат, жакшы калыңыз. Көнүгүүнү биринчи oguz эки аткарып көрөлү балдар. Сүрөттөрдү карап, сүйлөмдөрдү толуктайбыз. Бул жаңы бычак. Мен дүкөндөн аш айры алдым. 4 чыны 80 сом болот. Мага 3 көмөчтан бериңизчи. Эгерде силер oguz эки толуктаган болсоңор, анда дептерибизге жазабыз. 15 апрель дүкөндө. Көнүгүү. Бул көнүгүүнү дептерибизге туура сулуу кылып жазабыз.
Эгерде силер бул көнүгүүнү жазып бүткөн болсоңор, анда сабагыбызды уланталы. Кана, биз дүкөндөн эмнелерди алдык? Чака, 3 бычак, мискей, 4 чыны, элек жана табак алдык. Азаматсыңар? Үйгө тапшырма. Бул жаңы сөздөрдү жаттап алабыз. Өңкөтүлгөн сабактагы жаңы сөздөр. Кийинки сабакта көрүшкөнчө балдар, саламатта калгыла.